Регион Ойл экспортирует мазут по цене 34 цента за килограмм. Темиров Лайф YouTube каналынын журналисти Болот Темиров тарабынан Кыргыз Петролим жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу видео маалымат социалдык тармактарда тарады. Анда атылган мамлекеттик мекемеден ортомчу катары Регион Ойл жеке компаниясы мазут сатып алып, чет өлкөлөргө сатаары айтылат. Ортомчулук кылган Регион Ойл компаниясы 2 күндө эле 37 миллион сом пайда тапканы тууралуу такталбаган маалыматтар айтылган. Ал эми бул компанияны болсо Ташиевтердин үй бүлөсүнө тиешелүү кылып көрсөтүлөт. Бирок компания башчысы Назгүл Айдарова журналист Болот Темиров тарабынан айтылган маалыматтарды толугу менен жокко чыгарды. Кыргыз Петролиум ишканасынын дагы, Ташиевтердин үй бүлөсүнүн дагы менин Регион Ойл компанияма эч кандай тиешеси жок. Болот Темиров айтып жаткан мазуттун дагы Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Мен башка фирмалар сыяктуу эле чийки нефтини Кочкор Атадан сатып аламын жана Топлингдин негизинде нефтини кайра иштетүүчү заводдорго беремин. Кыргыз Петролиумда кайра иштетип берүү кызматы бар. Аны үчүн кызмат акысын төлөймүн. Андан чыккан продукциялары, мисалы түстүү нефти продукциялары жергиликтүү рынокко сатамын. Ал эми мазутка бизде суроо талап болбогондуктан аны чет мамлекеттерге экспорттоймун. Бардык тийиштүү салыктарды төлөймүн. Демек мен сатып жаткан мазут ал Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Журналисттерди такталбаган маалыматтарды таркатпоого чакырат элем. Кыргыз Петролиум ишканасынын тийиштүү кызматкерлери да Болот Темиров тарабынан айтылган маалыматтар чындыкка дал келбестигин белгилешти. Жылга салыштырмалуу быйылкы жылы иш аябай жакшы болду. Ишкана чоң ийгиликтерге жетишти. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Башкы жетекчимен. Мен интернет булактарынан көргөн немени айтсам, ол журналисттин айтканы жалган нерсе. Мен башкы эсепчи катары айтып коем. Биз бул компанияга, аталган компанияга 1 литр дагы мазут саткан эмеспиз. Анчалык көп количество эмес, даже 1 литр дагы сатылган эмес. Азыр бизде шот фактуралар ачык айкын интернеттен, сайттан жазылат. Алардын адресине биз 1 литр дагы сатылган жок. Бизде алып сатуу, реализациялар договордун келишим негизинде болот. Биз ал компания менен эч кандай алып сатууга, мазутка договорубуз жок. Ал компаниянын атына биз 1 литр дагы мазут саткан жокпуз. Мекеменин башкы экономисти Регион Ойл компаниясы менен келишим түзүлгөнүн, бирок келишим Регион Ойлдун чийки нефтисин кайра иштетип берүү гана түзүлгөнүн баса белгилейт. Биздин компания негизинен ошол биздин уставдын негизинде продукцияны иштетип сатуудан башка биз дагы кайра иштетүү услугасын оказывать этебиз. То есть ошо бизде азыркы учурда бир 10 компания менен иштейбиз, иш алып барабыз. Алар бизге өздөрүнүн чийки затынан алып келишет, биз ошону кайра иштетип, кайра иштетүү акысын алабыз. Негизи бул практика бизде 2010 жылдан бери жүрөт. Аталган компания менен бизде негизинен ошондой келишим түзүлгөн. Биз булардын алып келген чийки затын иштетип беребиз, ошого акы алабыз. Анан негизи булардын продукциясын өздөрү билет, каяка сатат, кимге сатат. Бул боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Аны эч кандай биз андай булардын сатуу эме боюнча жумуштарына аралашпайбыз. Буга байланыштуу алдыда Кыргыз Петролиум мекемесинин тийиштүү адистери Темиров Лайф YouTube каналынын жамааты туура эмес маалымат тараткандыгы үчүн мыйзам чегинде жоопко тартылышын талап кылуу аракетин көрөөрүн белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында эле бизге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келип кетти. Ошо келген учурдан баштап канчалаган жумуштарыбыз алдыга жүрүп жатат. Айтсак, модернизация боюнча учурда жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Андан сырткары жер маселелери боюнча чечип алып атабыз, Кудай буйрса. Анан азыркы айтып аткан эме боюнча, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин уставыбыз боюнча бизге только переработка кылабыз да. Анан эми бул айткандар боюнча чындыгында тастыкталбаган маалыматтар болгондуктан биз дагы убагы келип бул боюнча тийиштүү органдарга кайрылып чара көрүү боюнча иш алып барабыз. Бул боюнча дагы жалган маалыматтарды айтып, таратып бир 2-3 жол чыккан. Но бирок бизде эми чындыгында
айта турган болсок, биз только өнүгүү жолуна, модернизация кылуу боюнча биздин азыркы келген жетекчибиз Байгазы Абдыгапарович өзү аракеттенүүдүн алдында турат. Себептегенде канчалык биз заводду модернизация кылабыз деп өнүктүрүү алдында турган үчүн мындай жалган жала интернеттеги ушак нерселерге көңүл бурган эмеспиз. Эми мындан ары көңүл бурабыз. Кыргыз петролиум мекемеси акыркы 1 жыл аралыгында мамлекетке эң ири киреше алып келген ишканага айланганын өлкө башчысы да маалымдаган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.